Бейиш нуру. Эмне үчүн унутчаак болуп баратабыз? Эмне үчүн Куран же хадис жаттай албай жатабыз? Эмне үчүн башыма кирбей жатат деп кечкеле арыздана беребиз? Же болбосо бирөө менен таанышкан кезде эмне үчүн атын кайра сурай беребиз? Склероз оорусу. Бул учурдагы олуттуу эле бир ооруга айланып бараткандай. Рисале-и Нур тафсирлеринде бул оору тууралуу кенен айтылган. Биз ал жерден кыскача алып карап көрөлүк. Бир күнү Бадизаман Саид Нурсинин бир хафиз шакирти келет да: "Устаз, күн өткөн сайын унутчаак болуп баратам. Эмне кылсам болот, кеңеш бериңизчи" деп кайрылат. Бадизаман болсо мүмкүн болушунча намахрамдарга, башкача айтканда чоочун аял затына караба. Көзүңдү сакта. Себеби Имам Шафи разиаллаху анху арам нерсени кароо унутчаактык оорусун алып келет деп айткан, деп жооп берет. Ооба, эркек киши жаман нерселерди, намахрамдарды көп караган сайын жаман сезимдер, жийиркеничтүү каалоолор ойгонуп кетет. Натыйжада бир эле жуманын ичинде бир нече жолу гусул болуп калуу абалына дуушар болот эркек киши. Табигый көрүнүштөн ашыкча бир деңгээлде гусул боло берүү эске сактоо системасына зыян болуп, унутчаактыкты алып келет. Бузуклуктар ачык эле жайылып жаткан ушул кылымда, айрыкча биздин өлкөгө окшогон ысык жерлерде, өзгөчө жай айларында бул маселе орчундуу абалга алып келет. Аны менен эле чектелип калбастан соц тармактардагы көрүнүштөр да өзүнчө чоң сыноо. Чынында аял затынын табиятында кооз көрүнүү, боёнуп жасануу, сулуу болуу бар. Бул сезимди Аллах берген. Бирок бул сезимди соц тармактарга сүрөттөрүн коюп, башкаларга өзүн көрсөтсүн деп берген эмес. Тескерисинче, өзүнүн эркегине, күйөөсүнө сулуу көрүнүү үчүн башка намахрамдардан күйөөсүнүн көңүлүн өзүнө буруу үчүн берген. Эгер бир коомдо көзүн сактабаган эркектер көбөйүп кетсе, ошол коомдун эркектери алсыз, назик, күчсүз болуп калышат. Ошону менен эле бирге эске сактоосу начарлап, илимге болгон кызыгуусу азаят. Барган сайын караңгылыкка кептеле берет. Ибадаттарда адамга ырахат бербей, ибадаттан жийиркенип качып калат. Төрөлгөн муунда алсыз, күчсүз, оорукчан болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде акыр заманда хафыздардын көкүрөгүнөн Куран чыгып кетип, унутулуп калат деп айткан. Тагыраак айтканда, көздү сактоонун натыйжасында кээ бирөөлөрдүн көзүнө Куранга карата парда тартылып калат. Унутчаактык оорусу күчөп кетет. Аллахым бизди көзүн сактагандардан кылсын. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.